Канатбек Кызайганыш Ош шаарындагы Карл Маркс номер 2 гимназия орто мектебинин бүтүрүүчүсү. Бул жылы мектепти аяктап жатып, классташтары менен коштошуу оор болуп жатканын айтат. Акыркы коңгуроо иш-чарасы онлайн өткөнүнө түшүнүү менен карап жатат. Анткени биринчи орунда ден соолук турат дейт. Биз мектепке аябай көнүп калыппыз, ошол үчүн сезимдер башкача. Эч эле кетким келбейт, кайра эле эртең келип окугум келип, башкача сезимдер болот экен. Ошончо 11 жыл чогуу окуп жүрүп, анан ушундай тарап кетүү аябай бир аз кыйыныраак, өкүнүчтүү. Дагы деле окугум келет. Бизге эң маанилүү ден соолук, ошол үчүн биз бул нерсени түшүнүү менен кабыл алып, баарына ыраазыбыз. Акыркы коңгуроо салтанаты бул өзгөчө бүтүрүүчүлөрдүн чыдамсыздык менен күткөн күнү. Бул жылы да дүйнөнү каптаган пандемиядан улам коштошуу кечеси онлайн форматта өтүп жатат. Мындан улам гимназия орто мектебинин окуучуларын онлайн салтанаты менен узатышты. Мы будем вами гордиться, что вы будете у нас самыми лучшими. Билим берүү жана илим министрлигинин 2021 жылдын 11 майындагы буйругуна ылайык бул жылы республиканын аймагынан орун алган бардык мектептерде онлайн форматта өткөрүү чечими кабыл алынган. Мындан улам Ош шаарынын милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту олуттуу көзөмөлдөп жатышат. Негизги шаар боюнча азыркы учурда 4 пост коюлган. 4 посттун сырткары ар бир кварталдарга кызматкерлер бөлүндү. Кызматкерлер үстүнөн атайын текшерүүчүлөр коюлду. Андан сырткары Акбура милиция бөлүмүнөн, Саймонтон милиция бөлүмүнөн, Оодун башкармалыгынан кызматкерлер, жаш инспекторлор бар, текшерүүчүлөр бар. Негизи айтканда шаардын ичинде көзөмөл өтө катуу болуп атат. Азыркы убакытка чейин эч кандай кортеж, окуучулар катталган жок. Азыр эми ошол күндүзгү убакытта негизи жолдорду көзөмөлдөп турабыз. Кеч киргенден кийин эс алуу жайлар, андан сырткары ошол шаардагы кафе, ресторанның жээктери биз анын ичине кирбейбиз, бирок сыртында коомдук коопсуздук толуктуу сактайбыз. Кыргызстан боюнча 2296 мектеп бүтүрүүчүлөр окууну аяктап жатат. Бул багытта милиция кызматкерлери акыркы коңгуроо иш-чараларына байланыштуу ресторан жаратылыш койнунда олтуруштарды уюштурбоо максатында көзөмөл катуу коюлган. Мындан улам Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан түнкү атайын рейдтер да уюштурулган. Миргүл Эшпаева, Мимоза Жаныбек кызы, Азам Бузриков, Ынтымак.